Бейиш нуру. Алгачкы меценат жана бизнесмен Абдурахман бин Ауф. Сахабаларды айтып түшүндүрүү кыйын. Биздин түшүнүктөрүбүздөн кыйла эле нары кетип, биз мүмкүн эмес болбойт дегендерибизди кудум бизге карап күлгөн сыяктуу болтурган. Биз кыла албагандарды кылган, бере албаганыбызды берген улуу инсандар эле алар. Бүгүн да мына ошондой өмүрү өрнөктөргө толгон сахабалардын бирөөсүнүн жашоосуна конокко барабыз. Пайгамбар имамы, ишенгендердин 8-си, эң бай сахаба, көктө да жерде да саламаттуу болгон, бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бирөөсү, мээримдүү болгон Рахмандын кулу Абдурахман бин Ауфты айтып беребиз. Өз аты Абдул Каба болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан болжолдуу 10 жашка кичүү. Анын апасы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу төрөлүүсүнө күбө болгон бир канча бактылуу кишилердин бирөөсү эле. Өз көзү менен көргөн сыйкырдуу мужизаларды бизге айтып берип тарыхта калган. Пайгамбар төрөлүүсү менен кантип бүт жакты нур каптаганын, Расулуллахтын такбир айтып, сажда кылган абалда туулгандыгын, төрөлөрү менен үммөтүм деп айткандыгын айтып берген дал ушул энебиз эле. Абдурахман бин Ауф соодагердин соодагер уулу болгон. Соода максатында тез-тез Йеменге каттап, Аскелан атындагы бир аалымга конок болуп турар эле. Аскелан ар жолкусунда Фаран тоолорунда, башка айтканда Меккеден бир кабар бар же жоктугун сурап турчу. Ал Тораттан акыркы пайгамбардын сыпаттарын жана Меккеден чыгаарын окугандыктан пайгамбар жолун ынтызарлык менен күтүп жүргөн. Мына ошентип асмандын эшиктери ачылып, пайгамбарлыктын сыдырым жели жүрө баштаган болчу жылдардын эң бактылуу жылдарында. Аскелан бул сапар суроо салуунун ордуна досу Абдул Кабаны көрөөр менен шаттана сүйүнчүлөй баштады. Анын үнүнөн абдан кубанып турганы билинип турду. Кантип кубанбасын анан? Тоолор, таштар, дарактар, көктөгү периштелер, деңиздеги балыктар, оолоп учкан куштар, жердеги жандыктар, деги койчу, баарысы майрамдык маанайда саламдап жатышкан ааламдын эң сүйкүмдүүсүн. Аскеланда мына ошол ыргактын коштоосунда сүйүнчү эле сүйүнчү. Дүйнөгө ахмат келди, ааламга рахмат келди, ак караны ажыратар, жашоого хикмат келди. Эч шек күмөнсүз Аллах сенин коомуңдан өзү ыраазы болуп тандаган бир пайгамбар жөнөттү. Анан ага китеп да түшүрдү. Ал адамдарды путтарга чокунуудан тыят, жана акыйкат динге чакырат, акыйкатты буйруп аткарат, жалганды тыйып жоет. Ал Хашим уулдарынан, силер да анын тайкелеринен тез ардыңа кайтта, ага көмөктөш, аны тастыктап ушул ырымды болсо ага жеткир деп айтты. Аскелан айтаарын айтып бүткөн болчу. Келечектин Абдурахманы өткөндүн Абдул Кабасы ыкчамдуу бир көрүнүштө Меккеге кайтты. Соодадагы досу Абу Бакырдын эшигин какты. Менин жоктугумда өзүн пайгамбар атаган бирөө болду деп сурады. Азирет Абу Бакыр анын колунан кармап, пайгамбар даргөйүнө чыгарды. Баштапкы учурларда диний чакырыкты ар кимге эле таштай беришкен эмес. Жүк болбой турган, жүк ала турган эр азаматтарга гана ташталган. Ананчы өздөрү жаңы төрөлгөн баладай эми гана кас-кастап тура баштаса, ага анан кошумча болуп жүгүн салган адамдар кошулуп алса туура келмек эмес да. Мына ошол жеңилин жерден орун колдон ала турган табияттагы эр азаматтардын катарында Абдурахман бин Ауф да болчу. 2 күн мурун мусулман болгон Абу Бакырдын артынан ээрчи бактылуулук үйүнүн эшигине барышты. Абдул Каба тарыхтын эң улуу бактысына жетүүнүн арабасында турган. Бир аздан кийин кире турчу эшиктин артында эбегейсиз сулуулуктун ээси болгон, Аллахтын сүйкүмдүү деп атаган, сүйкүмдүүлөрдүн сүйкүмдүүсү бар эле. Өзүңүздү ошол эшиктин артында тургандыгыңызды, бир аздан ачыла турчу эшиктин артында сүйкүмдүүлөрдүн сүйкүмдүүсүн көрөрүңүздү бир элестетип көрүңүз. Чыныгы бакыт кушу деп ушуну айтса болот. Ошол эшиктен кирген бактылуулардын арасында кирет болчу Абдурахман бин Ауф. Кана эле биз да ошол эшиктен кирип, гүл жүздүү затты көргөнүбүздө, жаныбызды, мал-мүлкүбүздү, бар жогубузду ага арнаганыбызда, деп миллиарддаган адамдын кыялданып бирок жете албаган улуу ниматына карай кадам шилтеп жатты Азирети Абдурахман бин Ауф. Жүрөгү толкуп, көңүлү булкуп, жаңы бир жашоонун эшигинде турган. Кудум эле эшиктин артында күн бар сыяктуу теребел өзгөчө жарык. Кудум эле азыр эшик бейиш бакчасына ачылчуудай,
айланында бир башкача жыпар жыттанат. Рахмат пайгамбары эшигинин алдында Абдурахманды көргөндүгүнөн улам жылмай карап: "О Абдул Кааба, аркаңда кандай жаңылыктар бар?" деп сурады. Сүрдөп туталанган Абдул Кааба: "Ал эмне дегендик, о Мухаммад?" деп сураганда: "Мага берүү үчүн аманат кылган ырыңды кана берчи", деди жүзүнөн жылмаюусу кетпей. "Кайдан? Качан? Кантип билди?" деген суроолордун таң калуусунда Абдурахман дароо ыйман келтирди. Жараткан Аллах Азирети Абдурахманды бир казынадай жамандыктардан оолак кылып сактаптыр дейсиз. Исламга чейин же ичкени же ширкке киргени көрүнбөптүр. Бул улуу сахаба ааламдардын сыймыгынын жанына 29 жашында келген эле. Кирген эшигинен 8-чи мусулман катары чыкты. Абдул Кааба болуп кирип, Абдурахман болуп чыкты. Бирок мусулман болуу чынында азап тартуу жана жапа чегүү дегендик эле. Мусулман болуу дегендик жүрүп турган соодасынан кол жуу дегендик эле. Байлыгын жоготуу дегендик эле. Ачкачылык дегендик эле. Бирок маселенин экинчи тарабында түөлүктүү бакытка алып барган эбегейсиз киреше бар болгондуктан Азирети Абдурахмандын көздөрү дүйнөлүк байлыкты көрбөйт болчу. Арине, ушундай да болду. Мушриктер азап менен кыйноонун ар түрүн көрсөтүшүп, эң сүйүктүүнүн жана анын артындагылардын башына оор күндөрдү салышты. Туруштук берер чыдамдары калбаган кезде мээримдүү пайгамбар бир бөлүк сахабаларды Хабашистанга хижрат үчүн жиберди. Көчкөндөрдүн арасында Абдурахман бин Ауф да болгон. Бир канча убакыт өткөндөн кийин Аллах элчисинен узак калуу аны баштан аяк азапка батырып, кусалыктын сары оорусуна кабылып, чыдай албай кайра артка кайтат. Артка кайтаарга кайтышты. Бирок кысым мурдагыдан да күчөп турган эле. Меккеде ээн эркин жүрө албай калышкан. Мындай аяусуз зулумдар бардык мусулмандардын Мадинага көчүүсүнө эшик ачып берди. Мадина доорунда башка сахабалардын катарында Абдурахман бин Ауф да Куба мечитинин курулушунда болсун, пайгамбар мечитинин салынышында болсун, нурдуу пайгамбардын жанынан айрылган жок. Ар мүмкүнчүлүктө ошол гүл жыттанган жүрөктүн көрсөткөн багытынан ажырабады. Көздөрү талганча ага карачу. Мадинадагы жашоонун алгачкы күндөрүндө пайгамбарлар пайгамбары көчүп барган мухажирлер менен мадиналык ансарлардын ортосунда муахат деп аталган бир туугандык байланышын түзгөн эле. Абдурахман бин Ауфка болсо Мадиналык Саад бин Рабия туш келди. Саад разияллаху анху Азирети Абдурахман менен коюн колтук болуша үйүнө алып барды. Азирети Саадтын бир туугандык пейили ушундай кең эле дейсиз, азырда уккан кулакты таң калтырат. "Эй бир тууганым", деп сөздү баштады Азирети Саад. "Мен Мадинанын эң байларынанмын. Ала кой, мал мүлкүмдүн жарымы сеники, үйүмдүн жарымы сеники. Кааласаң 2 аялым бар. Бирөөсүнөн ажырашайын, идда мөөнөтү бүткөндөн кийин аны да сага берейин", деп айтты. Бул сөздөр тамашада эмес, какшыкта эмес эле. Бир ойлонуп көрүңүз, адамдык тарыхта кайсы бир туугандык мамилелер ушундай бир даражага чейин барган болчу? Кайсы коомдогу адамдар ушундай бир туугандык сезимге кабылып, мал мүлкүнүн тең жарымын жаңы таанышкан бирөөнүн колуна карматып сала алат болчу? Бүгүн чыныгы бир туугандар дагы мурас маселесинин эң майда жеринде да келише албай бири-бирине душман болуп жатышпайбы? Андыктан биз үчүн сахабалардын улуу мартабаларын түшүнүү оңой болбойт албетте. Эң өкүнүчтүүсү адамзат ошондон бери мындай улуу ахлакты кайра жарата элек. Саад бин Рабия Абдурахман бин Ауфка бар жогун берүүнү сунуштаганда, Азирети Абдурахман: "Жакшы, бер, алайын. Мен да ушул динди деп бардык мүлкүмдү таштап келбедимби? Рас болбодубу? Кудай деген куру калбайт деген ушу тура", дебеди. Анын берген жообу да баарыбызды таң калтыра турган бир абалга жетелечү. Ушундай бир нерсе айтты, ал дагы өзүнчө бир дастан. "Бир тууганым, Аллах мал мүлкүңдү да, үй жайыңды да, жубайларыңды да сага кут кылсын. Сен болгону мага бир жип бер да, анан базардын жолун көрсөтүп кой", деп айтты. Саад бин Рабия ага бир жип берди да, биргеликте Мадина базарына барышты. Абдурахман бин Ауф базарда бир канча күн бою курма отундарын ташуудан баштады ишин. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндөгү арабекештик кызматын кылды. Өмүрүндө биринчи жолу кылып жаткан болчу бул жумушту. Бирок Аллах ага бардык иштин көзүн таап, жөндөп кетер бир жөндөм берген эле. Азирет Абдурахман адамдын өз маңдай тери менен тапканынан дагы жакшыраак нерсе жок экендигин уккан болчу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан. Ошондуктан Азирет Абдурахман бул жүктөрдү ташуу менен башкасына жүк болгон жок. Чогулткан бир канча дирхамы менен
Мадинанын сыртындагы кыштактардан сыр, сары май сыяктуу азык-түлүктөрдү алып, Мадинага алып келип сата баштады. Бир канча күндүн ичинде тапкан кирешеси менен өзүнө бир үй ижаралады. Рахмандын кулу Муахат бир тууганы Саад бин Рабияга ижарага үй алганын айткан кезде, Азирети Саад көз жаштарын кармай албай, "Неге мындай кылдың, бир тууганым? Же сага жакшы мамиле кыла албадымбы? Билбестен көңүлүңдү оорутуп койдумбу?" деди. Бул суроолор Сааттын оозунан сылыктык менен жана жумшактык менен толуп, жалооруй чыкты. Ошондой эле үн менен сөзүн улады. "Аллахтын мени кыйратуусунан коркомун" деп айтты. Абдурахман бин Ауф болсо, "Мага пайгамбарым алган кол эмес, берген кол бол" деп айткан эле, деди. Не деген улуу ахлак, не деген улуу адеп. Байкадыңыздарбы, билбейм. Абдурахман бин Ауф топтогон 1 бөлүк акчасына үйлөнүп, үйлөнгөндүктүн жишааны болгон жагымдуу жыттарды сүртүнүп, жарашыктуу кийимдерин кийинип, Аллах элчисинин жанына барды. Расулуллах анын ал-абалын көргөндө, "Эмне болду, Абдурахман, тынчылыкпы? Сенден келип жаткан бул жыпар жыттын себеби эмне?" деп сурады. Анан Абдурахман бин Ауф үйлөнгөндүгүн айтты. Бир аптанын ичинде тапкан каражатын айткан кезде, Аллах элчиси ыраазы болду. "Алла эшик ачса кантип ачаарын көрдүңүзбү? Ал үчүн себеп катары бир жипта жетиштүү болот. Эгер жолуңду жаба турчу болсо, сага миллиондор да жардам бере албайт." Башкага таянбай Аллахка гана таянып иш кылган Абдурахмандан ыраазы болгон Расулуллах, "Аллахым Абдурахмандын мал мүлкүнө тапканына береке бер" деп дуа кылды. Бул дуанын озурун өмүр бою көргөн Азирети Абдурахман бин Ауф. Ал "Аллахка ант болсун, ошол дуанын берекеси менен кайсы нерсеге кол урсам, кайсы ташты кармасам, астынан алтын таап жаттым" деп айтты. Ооба, анын кармаган ар бир нерсеси алтынга алмашып жатты кудум. Бир гана соодада да алдыга оозунуп чыккандардан эмес эле ал. Ибадат жана таквачылыкта, жихад жана күрөшүүдө да алдына ат салдырбаган азаматтардан эле. Сахабалардын өзгөчөлүгү ушул. Ар тараптан эң алдыда болушат бул жылдыздар. Бадыр согушу учурунда да Абдурахман бин Ауфту эң алдыңкы катарда жүргөндүгүн көрөбүз. Эч качан "Мен соодагермин, ансыз деле бир соодагер катары өз мал мүлкүмдү берүү менен динге кылаар милдетимди өтөп жатам. Соодагер соодагерлигин, жоокер жоокерлигин кылсын" деп айтпады. Согуш учурунда эң башта алдыңкы катарларда чуркап жүрдү. Бадырда Расулуллахка Абдурахмандын бир дөөнүн жанында 9 мушрик менен урушуп жаткандыгы боюнча кабар келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дароо ал жакка кетели деп жетип барышты. Барышканда 9 мушрик да өлүү абалда жерде жаткандарына күбө болушту. "Булардын баарысын сен өлтүрдүңбү?" деп сурашты. Абдурахман бин Ауф "Жок, экөөсүн мен өлтүрдүм. Калганын жүзү нурдуу бирөө өлтүрдү" деп жооп берди. Расулуллах ал кишинин бир периште болгондугун айтты. Ухуд согушунда болсо Расулуллахты коргоо үчүн жанынан кече турганчалык согушкан бир топ адамдардын бири болгон. 21 жеринен жараланган болчу. Атылган бир ок менен буту чолок калган. Ухуд майданында бир бутун калтырган бир соодагер Азирети Абдурахман бин Ауф. Кийинки жылдарда Тагырага хижраттын 6-жылында Дауматыл Жандал жүрүшүнө жол башчы болуп дайындалганын укканда Расулуллахтын жанына шаша-буша жетип барды. Шашкандыгынан башындагы чалмасын кыйшак байлаган болчу. Аллах элчиси андан бул абалынын сырын сураганда, Азирети Абдурахман бин Ауф: "Эй Расулулла, сен мага милдет бергениңден улам нары бери иштеримди бүтүрүп, шаша-буша келдим. Селдемди байлай турганчалыкта алаксып отурбадым" дегенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кел, кана отур жаныма" деп алдына отургаза өз колу менен чалмасын байлап берди. Шылтоо менен селдесин кандай байланаарын да айтып берди. Жана ушундай бир сөздү айтты: "Аллах таза болгондорду сүйөт. Аллах чырайлуу, өзүн чырайлуу алып жүргөндөрдү сүйөт." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын уулу Абдуллахка сахабалар кабыр казып жаткан кезде байкабастан кыйшык казып коюшат. Аллах элчиси аны түзөттүрүп көмдүрөт. Сахабалар: "О Расулулла, мунун маркумга зыяны барбы?" деп сурашты. Бул суроого Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Жок, караган назарларга зыяны бар" деп жооп берди. Мына биздин пайгамбарыбыз өз уулун жоготкон оор күндөрдө да сахабаларын жихадка узатып жатканда да тазалыкка жана иреттүүлүккө тыкыр мамиле жасаган бир пайгамбар. Бир чалманын ийри чалынганынан да ыңгайсыз болуп, тыкандыкка жана пакиза болууга көңүл бурган бир пайгамбар. Анын жашоосунда тазалыктын жана тыкандыктын канчалык маанилүү экендигин көрдүңүзбү?
өз үммөтүн да ошондой таза жана пакиза көрүнүүнү каалайт эле ал. Демек, Аллахтын да өз кулдарын ошондой көрүнүүсүн кааларын бизге билгизип жатат. Демек, бир мусулман кийим кечесине, тазалыгына тыкыр көңүл бөлүүсү абзел. Эмесе өз кийим кечесин иретке келтире албаган бири ааламды кантип иретке келтирсин? Андыктан бул маселеде боло иретке салып, кош көңүл карап өтпөңүз. Өзүн таза, тыккан алып жүрүү бул сүннөт жана ибадат. Абдурахман бин Ауф негизи соодасын дүйнөлүк мүлк табуу үчүн эмес, тапканын акырет соодасын жүргүзүү үчүн сарптар эле. Чыныгы бизнесмен ал болчу. Ухуд согушунун туткундарынан 30 мусулманды эркиндикке чыгарып, ар бирине 1000 алтын тараткан. Ал өмүрүнүн аягына чейин 3000 кулду бошотууга жетишкен. 3 ирет мүлкүнүн жарымын, 2 жолу да мүлкүнүн бүт баарын Аллах жолуна арнаган. Ал киши бул дүйнөдөгү бүткүл нерсенин убактылуулугун өтөр кетер экендигин акылы менен эле эмес, жүрөгү менен, руху менен, бизче айтканда жон териси менен жакшы билчү. Алла бүгүн бергенин эртең алуусу мүмкүн деген түшүнүк жоготууларда Абдурахманды дүрбөлөңгө түшүргөн жок. Хабашистанга көчөрдү да, Мадинага көчөрдү да бүт байлыгын таштап көчкөн. Бирок ар жолкусунда кайрадан бутуна туруп, айландадагы эң бай адамга айлана алган. Бир сахаба Абдурахман бин Ауфтан кантип байыгандыгын сурашканда, ал ушинтип жооп берет: Аллах менен жарыштым. Башкача айтканда, мен бердим, Аллах берди. Мен бердим, Аллах берди. Мен бердим, Аллах берди. Акыр аягында ким жеңди? Албетте, Аллах жеңди деген экен. Бардык байларга бериле турчу бул суроо убагында Азирети Абдурахманга да берилген. Сен сыяктуу эле соода менен жүрөбүз, бирок неге сен сыяктуу боло албай жатабыз? Анын ийгилик сырыгына кызыкканда, мен биринчиден пайгамбардын дуасын алганмын деп жооп берип баштачу. Экинчиден, соодада жеңилдикти, башкача айтканда жардам сүйөрлүктү эч таштабадым. Мындайча айтканда, кала турган пайданын 1000 сом же 1 сом экендигине карабай, колдон келишинче бардык кардарларга жеңилдештирүүнү жана аларды ыраазы кылууну алдыңкы орунга койчу. Абдурахман бин Ауф иштеринде ийгиликтин 3-чү сыры катары бүткүл иштеринде Аллахты орток кылгандыгын көрсөтөт. Жалпактап айта турчу болсок, ар тапканын Аллах жолунда деп ажыратып зекет берүү. Жараткан Аллах зекеттин эң аз өлчөмү 40-тан 1 деп белгилеп, анын үстүн ачык калтырган. Мындан максат өз кулдарын жакшылыкта жарыштыруу. Мына сиздерге эр майданы. Ким дагы көбүрөөк бере алат? Ким эң сүйүктүүсү үчүн сүйгөн нерселеринен кече алат? Деп чыныгы жоомарт жигиттерди майданга чакырган улуу ибадаттын аты бул зекет. Эч шек күмөнсүз, бул майдандын эң көрүнүктүү чемпиондорунун бири Азирети Абдурахман бин Ауф. Берген жана берген. Бере албай сараңдык кылган биздер эмнени түшүнбөй жатабыз. Берүүчү да алуучу да Аллах экендигинби, же бул дүйнөдөн эч нерсени ала албай кетерибиздиби? Өз абийирибизден сурап көрүүбүз зарыл. Табук жүрүшүндө даярдыктар жүрүп жаткан. Кыйынчылык аты берилген Табук армиясы үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам элди жардамга чакырды. 3000 аскердин курал жарак менен жабдылуусу жана узак мөөнөттүк согуш талаасына даярдыктар керек эле. Кем-кетиктер да болуп көрбөгөндөй көп болчу. Ошондой кыйын учурларда Аллах элчисинин жүзүн жылмайткандардын бири Азирети Осмон болсо, бири да Абдурахман бин Ауф болгон. Башта Аллах элчисинин жанына келип: "Я Расулалла, чөнтөгүмдө 4000 дирхам акчам бар. Мунун баарысын берейинби же жарымын үй бүлөмө сактап турайынбы?" деди. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ага жарымын үй бүлөсүнө сарптагандыгы дагы да жакшыраак болорун айтты да: "Аллах бергениңди да үй бүлөңө калтырганыңды да куттуу кылсын" деп дуа кылды. Кийинки күнү ордонун муктаждыктары толук жабылып бүтпөгөндүктөн Расулуллах дагы элди ашырга чакырды. Бул чакырыкта Абдурахман бин Ауф 500 ат жана жүктөлгөн 1,5 төө берди. Кемчиликтер толукталып бүтпөгөндүгүнөн улам кайра чакырык таштады. Азирети Абдурахман бин Ауф бул жолкусунда толук 4000 динар алтын берди. 1 динар 4,5 грамм алтынга барабар болсо, нары жагында сиз эсептеп көрүңүз бир тууганым. Абдурахман бин Ауф бүт байлыгын ушундай бир көрүнүштө түгөткөн эле. Азирети Усман анын колунан кармап: "О Аллахтын элчиси, Абдурахман ушундай көп бергендиктен үй бүлөсүнө эч нерсе калтырган жок" деп айтты. Расулуллах Абдурахманга карап: "Үйүңө эмне калтырдың, эй Абдурахман?" деп сурады. Абдурахман бин Ауф: "Азирети Абу Бакыр сыңдуу, Аллах жана анын элчисин калтырдым" деп жооп берди. Аллах элчиси жылмай карап: "Алдым, кабыл кылдым" деди. Бул Абдурахман бин Ауфтун ыйманынын бекемдигине карата
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тастыгы болчу. Себеп дегенде Аллах элчиси мал мүлкүнүн баарысын бергендердин зекет садагасын көөлө жолу кабыл кылган эмес. Ыйманы бекем болгон азаматтарга гана толук берүүсүнө уруксат берген. Анткени адамдар арасында демине дем кошулуп шыктанып кеткендигинен эле көп берип салып, кийин жанагы дем кеткенден кийин өкүнгөндүгүнөн бармак тиштеп отуруп калгандар да болгон. Расулуллах андай адамдардын бергендерин жарымга, кээде чейрекке чейин түшүргөн. Жада калса айрымдарынын мүлкүнүн чейрек бөлүгүн да кабыл кылбаган учурлары болгон. Дагы да азыраак берүүсүн талап кылган. Бирок маселе Азирети Абдурахманга келгенде жүргөн желдин багыты да бир башкача болот эле. Ал сыяктуу көңүлүнө жакын көргөн көптөгөн сахабаларына кээ бир лакаптар менен кайрылса да, ага өз атынан чакырууну эп көрчү. Абдурахман Рахмандын кулу дегендик эле. Мындан да жакшы лакап бар беле анан. Табуктан кайтканда Расулуллах менен Мухира бин Шуба даарат алуу үчүн суу издеп кетишкен болчу. Сахабалар канча күтсө да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келбей кечигип жатышкан. Сахабалар намаз убактысы чыгып кетет дешип кыжылат боло башташты. Расулуллахтын барган жеринде намазын окуп келсе керек деген ойдо намаздарын башташты. Азирети Абдурахманды да миңдеген кишилик жамаатка имам катары шайлашты. Абдурахман бин Ауф намазды баштаганда Аллах элчиси жетишип келди да ага уюп жамаатка кошулду. Пайгамбарга имамдык кылуу деген не болгон улуу шарапат, не деген чоң бакыт. Бирок Азирети Абдурахмандын өзү бул абалдан абдан уялды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туура кылгандыгын жана кандай жакшы намаз окугандыгын айтып алкады. Анан ушул сөздөрүн кошумчалады. Бир пайгамбар салих бир адамдын аркасында намаз окумайынча руху алынбайт деп айтты. Бул хадиста Абдурахман бин Ауфтун салихтигинин да бир далили өкүмүндө болчу. Салих эле, аалым эле, кол башчы эле, соодагер эле. Эң башкысы туура жолдун ээси эле. Азирети Абу Бакырдын учурунда башкы кеңешчилердин бирөөсү эле. Халифа Умар Азирети Абдурахман болгон жерлерде унчукпай турууну туура көрчү. Башта Абдурахман разияллаху анхунун бир сөз айтышын күтүп, андан кийин гана сөз сүйлөчү. Бул да болсо Абдурахман бин Ауфтун халифа Умардын дүйнөсүндөгү ордунун көрсөткүчү эле. Азирети Умар өлөр алдында аркасында бир халифа шайлоо үчүн 6 кишинин милдеттендирди. Ошол 6 адамдын ичинен Абдурахман бин Ауфту жетекчи кылып дайындады. Абдурахман разияллаху анху арабыздан үчөөбүз берки 3 кишини шайлоо үчүн талапкерликтен баш тарталы деди. Азирети Абдурахмандын бул сунушу дароо жактырылып, Азирети Зубайр, Азирети Алиге, Азирети Талха, Азирети Усманга, Саад бин Абу Ваккас Азирети Абдурахманга добуш берди. Кийин Абдурахман бин Ауф: "Мен халифалыкты каалабаймын. Фитна чыкпоосу үчүн мен чечим кабыл алуучу болуп, экөөңөр менен да кезигип, андан кийин чечимимди билдирейин, макулсуңарбы?" деди. Экөөсүнүн да макулдугун алып, экөөсү менен тең жолугуп, Азирети Усманды халифа кылып дайындады. Усман разияллаху анхуга алгачкылардан болуп бият калгандардын арасында Азирети Али бар эле. Мына, улуу инсандардын шайлоосу ушундай эле өтөт. Талаш тартышсыз, уруш талашсыз. Бүгүн бизде бир депутаттык мандат үчүн кайра шайлоо кылышып, бир чечимге келе албай убара болуп жатышпайбы? Сахабалар болсо килтеген чоң мамлекетке халифа болуп шайланууда да жулкунуп ат салышкан эмес. Анткени азыркы адамдар үчүн мамлекеттик кресло бизнесине жол ачууга, жакшы акча табууга бир мүмкүнчүлүк болсо, сахабалар үчүн андай кызматтар чоң жоопкерчилик, оор жүк эле. Мына ортодогу айырма болгону ушул. Аллах элчисинин өлүмүнөн кийин анын жубайларынын кем карычын каржылап каралашкандардан эле Азирети Абдурахман бин Ауф. Болбосо ага эч ким бул милдетти жүктөп берген жок. Өзү баарысын баамдап жетип мойнуна алат. Анткени момундардын энелерине садага алуусу жана башкага турмушка чыгуусу тыюу салынган эле. Мындан улам Азирети Абдурахман пайгамбар жубайларынын ар бирине айлык бөлдүрдү. Жылдар мурун Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам аялдарына сарсана болбогула, менден кийин силерге өзү сөзү түз болгон бирөө ээ чыгат деп айткан болчу. Абдурахман бин Ауфтун бул сөздөн эч кандай кабары жок болгон. Бул хадистен кийин кабар алат. Бир күнү Мадинага жүздөгөн төөлүк чоң кербен келди. Момундардын энеси Айша бул кимдик экендигин сураганда, Азирети Абдурахмандын кербени экендигин айтышты. Адамдар анын бай дөөлөтүнүн алдында таң калышкандыгын жашыра алышпады. Азирети Айша болсо: "Мен Расулуллахтан Абдурахмандын бейишке жөрмөлөп кирерин уктум" деп айтты. Бул болсо Абдурахмандын кулагына жетип барат. Шашкан бойдон Айша энебиздин жанына келип: "Эне,
Мен сенин ушинтип айтканыңды уктум, туурабы? Расулуллах чында эле ошондой деди беле? Деп сурады. Айша энебиз ооба, туура угупсуң дегенде, Азирети Абдурахман жөрмөлөп болсо да бейишке кирээрине кубанып, бул сүйүнчүнүн урматына ошол 700 төөнү жүгү менен бирге Аллах жолунда садака чапты. Бүт байлыгын садака катары берди. Ким кыла алат муну? Биз Аллах жолунда бир сомубузду да берерде колубуз титиреп жатса, анан кантип сахабалардын ордунда болсом кана деп айта алабыз. Аллах жолунда дегенде эч нерсеге карабаган адамдар менен бирге бир бейишти кайсы жүзүбүз менен талап кылып сурайбыз. Жараткан эген биздин бул абалыбызды кечирсин. Анын бейишке жөрмөлөп кирүүсү болсо, мал дүйнөсүнүн көптүгүнөн улам эмес. Азирети Айша энебиздин айтымында анын бейишке кирүү сүйүнчүнөн. Кубанычтан улам секире чуркап, жыгылып кадам таштай албай жөрмөлөп кирет деп тапсырлап берет Айша энебиз. Себеп дегенде мал мүлктүн көптүгү ката эмес, мал мүлкүң менен жихад кылбоо ката. Азирети Абдурахман бир күнү момундардын энесине ушинтип айтты. Мал мүлктүн көптүгү адамды кыйроого алып барат. Ушундан улам кыжалат болом деди. Расулуллахтын жубайы Умму Салама разияллаху анху бирок Аллах жолунда сарпталган мүлк андай эмес дегенде көңүлү жай тапты. Анткени ал ансыз деле тапкандын баарын Аллах жолунда сарптап жүргөн. Күндөрдүн биринде орозо кармага болчу. Ифтарлыкка деп дүйүм тамакка оролгон көркөмдүү бир дасторкон даярдалды. Дасторконго карап алып, эндиге ыйлай баштады Азирети Абдурахман. Жубайы эмнеге ыйлап жатасың? Бир нерсени туура эмес кылдымбы? Деп сурады таңгала. Жок, Мусаб бин Умайрды эстеп кеттим. Ал бизден кийин келди бул жолго. Аллах жолунда ар кандай курманчылыкты жасады, ар кандай азапты тартты. Колунда эч нерсеси жоктугуна карабай бүт баарын берди. Бүт нерсесин берип эч нерсеси калбаганда, азыр түбөлүктүү ааламда бүт нерсени эми чындап тапты. Ал мусулман болгон кезинде кийиминде асыл таштар, алмаздар болчу. Бирок арадан жылдар өтүп, Ухудта шейит болгондо болсо, аны көмөргө бир кепини да жок эле. Кепин таба албадык. Башын жапсак бут жагы ачылат, бутун жапсак баш жагы ачылат. Ал дүйнөлү колу менен нары түрттү. Ислам үчүн колунан келген бардык күйүмдүүлүктү жасады. Жасагандарынын биринин да оозурун көрбөстөн, жалаң гана жапасын тарта көчүп кетти. Биз болсо оозурун көрүп жатабыз. Бардык амалдарыбыздын акысын бул дүйнөдө эле жеп бүтүрүүдөн коркомун деп айтты. Карасаңыз, амалына ишенүү деген жаман оору. Бул улуу затта такыр андай жок. Учурда жумага барып коюу менен сооронуп жүргөндөр бар. Бирөөнүн калтасына 5 сом салып коюп өзүн алдап жүргөндөр бар. Бизге бүгүн сенин дүйнөдөгү акыркы күнүң десе башыбыз саждадан көтөрүлбөй, колубуздагынын баарын болбосо да көбүн кайрымдуулукка бере салып, жашообуз түп тамырынан өзгөрсө керек эле. А бул улуу инсандарда болсо табийиндердин айтымына караганда эч нерсе өзгөртмөк эмес. Анткени алар ар бир күнүн өмүрүнүн акыркы күнү катары жашачу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, эч өлбөчүдөй дүйнөгө аракет кылып, кудум эртең өлчүдөй ибадаттарды орундатчу. Бул сөзүбүзгө Азирети Абдурахман бин Ауфту далил катары көрсөтө алабыз. Ал зат бейиш менен сүйүнчүлөнгөн бир адам сыяктуу эмес, кудум ар дайым артынан тозок кууган жана ар дайым андан качкан адам сыяктуу жашаган. А биз болсо Аллах жолунда аракеттенбестен бейиш менен сүйүнчүлөнгөн адамдай жашайбыз. Кудум бейиш менен сүйүнчүлөнгөн алар эмес, бизбиз. Бул маселеде алардыкыбы туура же биздикиби? Мунун жообун ар бирибиз абийибизге таштайлы. Азирети Абдурахман бин Ауф өлүм төшөгүндө жатканда Айша энебиз анын жанына зыярат кылып келет. Билесиздер, Айша энебиздин үйүнүн ичинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын, Абу Бакырдын жана Умар разияллаху анхунун кабыры бар. Ошол жакта Айша энебиздин өзүнө деп атап койгон дагы бир жер барлыгын айтып, ошол жерде Абдурахман кааласа ага берерин айтат. Айша энебиз Абдурахман бин Ауфты өзгөчө кадырлап сыйлачу. Албетте, бардык сахабалар кадырлуу барктуу, бирок адам көңүлү кээ бирлердин өзүнө дагы да жакыныраак көрөрү бышык. Азирети Абдурахман Айша энебиздин бул сунушуна аябай кубанды. Эне деди, мага ушундай шарапаттуулукту ыраа көргөнүңүз үчүн абдан ыраазымын. Бирок биз маркум Осман бин Мазын экөөбүз өлгөндөн кийин кабырларыбыз жанаша болот деп антташканбыз. Анын кабыры азыр бакый көрүстөнүндө. Расулуллахтын кошуналыгы турса да, мен берген сөзүмдөн кайта албаймын деп убадага туруу боюнча бизге эң улуу сабакты берип кеткен.
Азирети Умар халифа болуп турган учурда жакындары согуш олжолорунан бизге да берсең деп келишет. Азирети Умар Бадыр асхабы турганда силерге берейинби деп келгендердин жакындыгына да туугандыгына да караган эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бадыр согушунун катышуучуларына өзгөчө маани бергендей, башка сахабалар да маани берчү. Азирети Абдурахман бин Ауф байлыгынын мурас катары Бадыр асхабына 400 динарды калтырды. Мурастан өз үлүшүн алуу үчүн Зубайр бин Аввам да келген болчу. Бул жагдагы кээ бирлери ошончо байлыгы бар анан дагы уялбай мурас талашып жүргөнүн буга эмне жетишпейт? Берсе эле ала береби деп күбүрөшө сөз кыла башташат. Азирети Зубайр ошондо аларга карап, мал мүлкүндө арам болбогон Абдурахмандын оокатын жебесем, анан кимдикин жейин деп жооп берет. Мына Абдурахмандын сахабалар ааламында ушундай бийик орду болчу. Абдурахман бин Ауф адамзат тарыхындагы эң ийгиликтүү соодагерлердин сап башында эле. Мал мүлкүн түбөлүктүү жашоого инвестициялап, эбегейсиз пайдаларды тапкан болчу. Дагы эле таап жатат. Себеби анын калтырган байлыгынан түзүлгөн Абдурахман бин Ауф атындагы фонд азыркы күнгө чейин иш аракеттерин жүргүзүп келүүдө. Не дейбиз? Устат Бедиүззаманда айткан сыяктуу, кабырдын аркасы үчүн аракеттенгиле. Анткени чыныгы бакыт ошол жакта. Менин анчалык байлыгым жок, анда кантип акырет соодасын кылам десеңиз, анда Сөздөр китебинин 6-сөзүн окууңузду сунуштайбыз. Бул тема бизге Тооба сүрөсүнүн 111-аятын тафсирлеп берет. Аллах момундардан мал мүлкүн жана жанын бейиш баасына сатып алган. Анткени алар Аллах жолунда согушуп өлтүрүшөт жана өлүшөт. Буга байланыштуу чыныгы убада Тооратта, Инжилде жана Куранда бар. Өз убадасын Аллахтан артык орундата ала турган ким бар? Ошондуктан ушул соодалашууга кубангыла. Анткени бул зор ийгилик. Бул дүйнө соода жайы. Соода түшүнүгүн бир эле материалдык байлык менен чектебеш керек. Аллах тарабынан колубузга эмне берилсе, ошол нерсени кайра эле Аллах жолунда сатуу. Берилген убакытты Аллах ыраазы боло тургандай колдонуп, анын ыраазы болбогон нерселеринен оолак кармоо. Көздү Аллах ыраазычылыгына пайдаланып, арамга кароодон тыйылуу. Кулакка жакшы нерселерди укузуп, ушак кыйбаттан алыстатуу жана башка ушул сыяктуу. Келиңиздер, о менин бир тууганым. Имам Азамдын ушул сөзүн унутпайлы. Жакшылыкта ысырап болбогондой эле ысырапта да жакшылык жок. Кайрымдуулуктан эч ким кедейлешкен эмес. 1000 сомубуз болсо да ошонун 10%, 20%, 30%, Аллах ыраазычылык үчүн кайрымдуулукка жумшайлы. Көрөсүз, Аллах сиз күтпөгөн жактан ырыскы берип коет. Байлыктын маанилүү сырларынын бирөөсү бул кайрымдуулук. Аллах баарыбызга берилген нематтарды туура пайдаланып, Аллах ыраазычылыгын тапкандардан кылсын. Бизди да Азирети Абдурахман бин Ауф разияллаху анхудай улуу соодагерлерден, чыныгы рахман кулдардан кылсын. Амин. Бейиш нуру.